وبه قال حدثنا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لعنهم الله. Abu Umama radıyallahu anh aytат, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, төрт топ адамдар бар, Алла аларды каргыштаган. Wa ammanat aleyhim malaika, жана периштелер, Алланын периштелери ага амин деп айткан. Алла каргыштаган, периштелер ал дуаны каргышты бекемдешкен. Амин дегенде мааниси кабыл кыл о Алла деген сөз, истажиб деген сөз. Аллади биринчи ким? Аллади ла юхсину нафсаху ани зина, ва ла ятазавважу, ва ла ятасарра ли алла юлада лаху валад. Өзүнү зинадан сактабаган адам, өзүнү зынадан таза тутпаган адам, үйлөнбөйт, аялы албайт, никелешпейт, эмне үчүн? Баладан сактанайын деп. Балалуу болгусу келбейт, бала көргүсү келбейт. Экинчи адам, ар-ражил яташаббах бин-ниса ва кад халакахуллаху закаран. Алла аны эркек кылып жараткан, бирок өзүнү аялдарга окшотот. Аялдарга окшоп басып, аялдарга окшоп сүйлөп, аялдарга окшоп кийинип, аялдарга окшоп боёнуп, өзүнү аялдарга окшоткон эркекти дагы Аллах Таала каргыштаган, периштелер алыга амин деп айткан дейт. Үчүнчүсү, вал мар'a таташаббах бир-rijal ва кад халакахаллаху унса. Алла аны аял кылып жараткан, аял заты кылып жараткан, бирок өзүнү эркектерге окшотот. Мына ушуларды Аллах Таала каргыштады, периштелер булардын каргыш болуусуна алар амин деп айтты дейт. Азыр эми Алла кечирсин, жөн эле бул ташаббух десе, мисалы мурда чечмелөө, ушу шар хадис чечмелөрүндө айтылынат, эмне деп? Кийимде, басканда ошолорго окшошуп алса депчи. Аял эркек, эркек аялга. А бүгүнкү күндө бири-биринин жынсыны деле окшоштуруп алып атпайбы? Ар кандай операциялар аркылуу, башка нерселер аркылуу эркек аялга, аял эркекке окшошуу, бул урматтуу туугандар, чоң арам, Алланы нааразы кыла турган, Кудай Тааламдын каргышын чакыра турган бул кыймыл кесепеттерден болуп эсептелет. Төртүнчүсү ким? Мудаллилул масакин, байкуштарды адаштырган адам. Байкуштарды, бечараларды адаштырган адам. Халид ибн Зибриқан рахимахулла ушул мудаллил ал-масакин дегенде, байкуштарды адаштырган дегенде мындайча түшүндүргөн дейт. Ал кембагалдар менен шылдыңдашат. Бир кембагалды халума аутейка, гел мына мен сага берем деп, мисалы машинасын ачып туруп, акчаны чыгарымыш болуп, гел берем деп тилемчилерге. Анан келген учурда менин алдымда эчтеке жок экен, таппай калдым деп шылдыңдашат дейт. Ошондой адамдарды айтып атат дейт. Алла каргыштаган депчи. Муктаж адамдардын үстүнөн күлгөн адамдарды Алла каргыштаган деп атат дейт. Же болбосо көзү көрбөй калган адамга айтат, сен чукурга келип калдың, кудукка келип калдың, сактан дейт да, ал жерде эч кандай кудук болбойт, бирок үстүнөн карап күлөт дейт. Же болбосо бир адам келип туруп андан сурап калат, палан адамдын үйү каякта эле десе, ага туура эмес эле жакты көрсөтүп коюп туруп, үстүнөн күлүп шылдың кылат. Ушул бардык мазмунду өз ичине камтыган сөздү Пайгамбарыбыз айтты дейт. Мудаллилул масакин, муктаж, бечара, байкуш адамдарды адаштыруучуларды да Аллах Таала каргыш айткан депчи.